Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагында төл жана бөтөн сөз деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар төл жана бөтөн сөз боюнча түшүнүк алышат, тыныш белгилеринин коюлушун үйрөнүшөт. Төл жана бөтөн сөздүн эрежелерин айтып бере алышат, аларды катыштырып сүйлөм түзө алышат, тыныш белгилерин туура коюуда пунктуациялык эрежелерди өздөштүрүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүшөт. Жазуу ишинде төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып, катасыз жазууга, ал эми сүйлөө кебинде орду менен пайдаланууга тарбиялык багыт алышат. Балдар, сабактын алдында мен силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Азыр баарыңарга жагымдуу маанай тартуулоо үчүн Кыргыз жери деген сонун ырга көңүлүңөрдү бурмакчымын. Калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосом кучактайм ой кырларын нурга кошо улуусун кыргыз жерин мурдан бүткөн сулуусун кыргыз жерин мурдан бүткөн ысык көл жердин көркү кырлар ташы адаралар көкүрөгү токой чачы кайралар канкамыр чоку тажы седиби топчулары ар бир ташы кең түздүү гүлденелүү кыргыз жери күн жүздүү берекелүү кыргыз жери. Адамдар өз ара пикир алышууда же өз ойлорун жазуу аркылуу баяндоодо өз сөзү менен башка бирөөлөрдүн сөзүн, пикирин да колдонот. Мисалы, күндө да бир кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген экен Сократ. Бул сүйлөмдө, балдар, күндө да бир кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген бул бөтөн сөз. Ал эми деген экен Сократ деген бул төл сөз. Бөтөн сөз кепте айтылып жаткан ойду толуктоо, тактоо же андан ары улантуу үчүн колдонулат да, төл сөздөн өзгөчө интонация аркылуу бөлүнүп айтылат. Демек, кепте кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз, ал эми ага байланыштуу айтылган өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз деп аталат. Мисалы, өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат деген макал бар. Бул сүйлөмдө өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат деген бөтөн сөз. Балдар, төл жана бөтөн сөз катышкан сүйлөмдөрдү коюлуучу тыныш белгилерге көңүл бурабыз. Бөтөн сөз суроо же илептүү сүйлөм болсо, бөтөн сөздөн кийин суроо же илеп белгиси коюлуп, бөтөн сөз тырмакчага алынат. Ал эми бөтөн сөз төл сөздөн кийин келсе, өзүнөн мурун кош чекит коюлуп, биринчи сөзү баш тамга менен тырмакчага алынып жазылат.
Ал эми жай сүйлөм маанисиндеги бөтөн сөз төл сөздөн кийин келсе, анда бөтөн сөздөн кийин үтүрлүү сызыкча коюлат да бөтөн сөз тырмакчага алынат. Бөтөн сөздөр жай, суроолуу жана күчтүү сезим менен айтыла берет. Балдар, бөтөн сөз сүйлөмдүн ортосунда, сүйлөмдүн башында жана сүйлөмдүн аягында да келе берет. Маселен, бир акылман анча-мынча күнөөнү кечире билүү акыл эстүү ар бир адамга таандык мүнөз деп айткан. Мында балдар, анча-мынча күнөөнү кечире билүү акыл эстүү ар бир адамга таандык мүнөз деген бул бөтөн сөз мында сүйлөмдүн ортосунда келди. Тыныш белгилерине көңүл бурабыз, кандай тыныш белгилери коюлгандыгын эстеп калабыз, Кийинки сүйлөмгө көңүл бурсак, элде мындай деген макал бар. Ырыс алды ынтымак. Мында бөтөн сөз балдар, ырыс алды ынтымак. Ырыс алды ынтымак деген сүйлөмдүн аягында келди. Сүйлөмдүн аягында келсе, бөтөн сөз тырмакчага алынат да, өзүнөн мурда, демек төл сөздөн кийин кош чекит коюлат. Жаш кездеги көктүк чоңойгондо туруктуулукка алып келет деген экен даанышман. Бул сүйлөмдө бөтөн сөз сүйлөмдүн башында келди. Сүйлөмдүн башында келгенде бөтөн сөз ар дайым эле тырмакчага алынат дагы, бөтөн сөздөн кийин үтүрлүү сызыкча коюлат. Андан кийин төл сөз жазылып, сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Балдар, сүйлөм ичинде бөтөн сөз катышкан сүйлөмдөрдө бөтөн сөздөр суроолуу, илептүү жана жай болуп да кездеше берет. Мисалы, мугалим мындай деди: өтүлгөн тема боюнча түшүндүңөрбү? Мында өтүлгөн тема боюнча түшүндүңөрбү деген бул мугалимдин сөзү, бул бөтөн сөз болуп атат. Мында суроо маанисинде айтылгандыктан суроо белгиси коюлду. Кийинки сүйлөмдө бала мындай деп кыйкырды: чыныгы тулпар ушул. Мында балдар, чыныгы тулпар ушул. Мында күчтүү сезим менен айтылгандыктан илеп белгиси коюлду. Эл ичинде ушул сөз айтылып жүрөт. Өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат. Мында өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат деген бөтөн сөз жай сүйлөм катары келгендиктен чекит коюлат. Балдар, төл жана бөтөн сөз боюнча көнүк иштейбиз. 228 көнүгүгө көңүл бурабыз. 228 көнүгүдө төмөнкү сүйлөмдөрдү бөтөн сөз катары пайдаланып, аларга өзүңөрдүн сөзүңөрдү төл катары кошуп, сүйлөм түзгүлө. Мурунку көнүгүүлөрдөгү төл жана бөтөн сөздөргө коюлган тыныш белгилерин таянып, өзүңөр кайрадан түзгөн сүйлөмдөрдөгү төл жана бөтөн сөздөргө карата да тыныш белгилерин туура коюуга аракет жасагыла. Бул көнүгүүдө сүйлөмдөр берилген. Мына ошол сүйлөмдөрдү демек бөтөн сөз катары пайдаланып, тыныш белгилерди туура коюуга аракет жасайбыз балдар. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн үлгү катары бир сүйлөмгө көңүл бурабыз. Бир акылман тескери билгендик такыр билбегендиктен жаман деген экен. Мында тескери билгендик такыр билбегендиктен жаман деген сүйлөмдү бөтөн сөз катары сүйлөмдө колдондук. Бир акылман дегенден кийин бул төл сөздөн кийин кош чекит коюлат, тырмакча ачылып, бөтөн сөз жазылат да, бөтөн сөз бүткөндөн кийин адаттагыдай тырмакчаны жабабыз, үтүрлүү сызыкча коюлуп, деген экен деген төл сөз жазылат. Балдар, бышыктоо үчүн огузеки суроолорго көңүл бурсак. Төл сөз деп эмнени айтабыз? Бөтөн сөз деп эмнени айтат экенбиз? Аларга коюлуучу тыныш белгилери жөнүндө айтып берсеңер. Мисалдарды келтиргиле. Мисалдарды келтирүүдө төл жана бөтөн сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү түзөбүз. Балдар, кыргыз тарыхында
көптөгөн улуу инсандар жашап өткөн. Алардын ар бир айткан сөздөрү биз үчүн унутулгус болуп калган. Мына ошол улуу инсандардын айрым айтып кеткен сөздөрүн сүйлөм ичинде бөтөн сөз катары пайдаланып сүйлөм түзүүгө аракет жасайбыз. Мисалы, Чыңгыз Айтматов мындай деген: биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Демек, Чыңгыз Айтматовдун биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү деген сөзү мында бөтөн сөз катары пайдаланылды. Ал эми белгилүү тарыхый инсан Исхак Раззаков өз убагында мындай деген сөз белгилеп өткөн: бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Мында ошол бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңан корк деген бөтөн сөз катары келип атат. Бул сүйлөм ичинде жогоруда айтылган эрежеге таянып ар дайым жазууда тырмакчага алып жазабыз. Ал эми кыргыз эл акыны Жолон Мамытов мындай деген: ата журт кыйын күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулуң чагылганга. Мында Жолон Мамытовдун сөзү бөтөн сөз катары келди. Бул боюнча дагы жогорудагы эгер жаза турган болсок, жогорудагы сөз эрежеге таянып, сөзсүз Жолон Мамытовдун сөзүн тырмакчага алабыз. Ал эми Жолон Мамытов мындай деген ал өзүбүздүн төл сөзүбүз катары келип жатат. Балдар, үйгө тапшырма көңүл бурабыз. Үйгө тапшырма төмөнкү берилген схемалардын негизинде сүйлөм түзгүлө. Схемада берилген Т бул тике сөз, А автордун сөзү же болбосо төл сөз. Төл сөз катары элде, деп айтылган, деген макал бар, деп айтышкан, деп белгилеп кетишкен деген сыяктуу сөздөрдү пайдалангыла. Мисалы, учурунда оңдолбогон майда кемчилик бара-бара чоң кемчиликке алып барат деген сөз эл ичинде кеңири таралган. Бул биринчи схемага туура келет. Мына ушул сыяктуу кылып өзүңөр ар бир схемага 3төн сүйлөм түзөсүңөр. Балдар түзүп, бул жазуу үчүн берилген тапшырма. Ал эми окуу үчүн төл жана бөтөн сөздөрдүн аларга коюлуучу тыныш белгилердин эрежелерин жаттоо. Балдар, мына ушул бүгүнкү кыргыз тили сабагынан төл жана бөтөн сөз деген теманы өттүк. Мында силер бөтөн сөз, төл сөз жөнүндө маалымат алдыңар деген ойдомун. Мында ушул менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.